Санариптешүүнүн жыйынтыгы менен калкты тейлөө мекемелеринде убаракерчиликтер дээрлик азайды. Аны менен кошо калкты тейлөөнүн сапаты да кыйла жакшырды. Бирок андагы кызматкерлердин штаттык бирдиги кыскарып, андагы имараттар социалдык объект катары пайдаланууга берилүүдө. Жакында эле өкмөттүн 52-чи токтому чыгып, анда аймактардагы муниципалдык кызматкерлердин саны кыскартылары айтылган. Кызматтан кыскаргандан кийин эгер өзүнүн жазуу жүзүндө арызы менен кайра ошол кыскарган айыл өкмөткө кайрылса, аны ички резервке кошумча конкурстук процедураларды өтпөстөн кайра ички резервке кабыл алынат. Бул да болсо эртең кайра айыл өкмөттө ар кандай учурлар болот, кызматтан кеткен адамдар болот, декретке кеткен адамдар болот, ошолордун ордуна кайра кызматка дайындап коюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Калкынын саны көп айыл өкмөттөр жергиликтүү бюджеттин эсебинен контракттык негизде кадрларды иштетсе болот. Бирок мындай шартта иш билги адистердин келүүсү оорго турарын айткандар бар. Менде азыр 17 штат бар, мындан 3 штатка кыскарып атат. 3 штат кыскарып келип атат. Айыл өкмөттүн кызматкерлери жетиши албай бир жумушту аткарбай калсак, контракт негизинде ошол жумуштун кызыкчылыгына адис алып кайра токтотуп коюуга болот. Кызматкерлердин санын кыскартууда айыл өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлөт. Кадрларды тандоодо алардын иш тажрыйбасы менен билим деңгээли эске алынат. Ал эми ишинен четтеген кызматкерлерге 3 айдан 6 айга чейин кенемте төлөнүп берилмекчи. 4 кызматкердин ичинен экөөнү тандаш керек болсо, кимде иш өндүрүмдүүлүк көбүрөөк болгон, кимдин иш стажы, кимдин баягы иш боюнча тажрыйбасы көп, ошондой эле анын жасалган жумушу, орусча айтканда заслугасы, ошол нерселердин баары эсепке алынып туруп, анын кызмат ордуна сунушталышы керек да. Бул кыскартканда адам кыскарбайт, бул кызмат орду кыскарат. Кызмат орду кыскаргандыктан анан кызматчы кызмат ордунан бошотулат да. 2 саатка созулган жыйындын жүрүшү суроо жооптор менен коштолуп, сунуштар менен жеке ойлор ортого салынды. Көп айыл башчылар контракт менен иштөөдөн баш тарткан учурлар болуп атат. Аларга компенсация төлөнбөй деп контракт менен иштегенден баш тартса. Контракттык негизде айыл башчы болуп аткандыктан алар кийинкилерди албай калып кайра жумушка орношуп атышат. Айылдын социалдык экономикалык потенциалын жогорулатууда жергиликтүү бийлик негизги ролду ойнойт. Мындан улам ар бир кызматкер мыйзамга ылайык өзүнө тиешелүү жумуштарды гана аткаруусу зарыл. Анткени айрым учурларда жооптуу кызматкерлер чарба жумуштарында жасап жатканы маалымдалды. Ошондой эле ички талап, тартип эрежелерди так сактоо эскертилди. Ошол айыл өкмөттөгү мамлекеттеги саясатты жүргүзүш керек да. Ал эми калган кызматчылар контракттык негизде кабыл алынат. Контракт болгондо алар жанакы муниципалдык ишканалардын функцияларын күчтөп, элди тейлөө жана жайыт жерлерине барып, калктын тазалык маселелери менен алек болгон кызматчылар болуп контракттык негизде кабыл алынат да. Максат ошол да. Аймактык реформадан соң 27 айыл өкмөттө учурда жалпы 438 муниципалдык кызматкер эмгектенүүдө. Эми бул чечимге ылайык алардын 167си кыскарат. Аталган токтом үстүбүздөгү жылдын март айында толук ишке ашмакчы. Жазгул Усубалиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.